Эркек сойку болгондо ушундай болмок. Тазыртып тапсаң сени. Болду. Азыр кой тур. Бир аз эртерээк. Ушундай сулуу сойку эркек мага буйруду, Ай, эмне мынча сулуусуң сен, Мен супер сойку Pro Max. Акчам жетпей чоңгус. Ух, энеңди гана карачы күчүн. Манастай күчтүсүң го сен, Ай, турайын. Сразу айтып коеюн. Баняга барбайбыз экөөбүз. Эмнеге? Баняга барбайбыз. Анткени мен кубиктерим эркетпейм. Мактанчак. Эрипрация бассейнге кирип кетебиз. Гангир башсыңбы сен, Бассейнге кирип кетсек, мороженое болуп калбайбы анда? Берчи жеп көрөйүн. Таттысың го. Морковка алып келчи, салат жасайлы. Точно, блин. Так, ладно. Бананыңды распаковка кылбайлыбы, Кой турчу, болмок беле, ё-моё. Сразу ушинтип. Эй, чырагым, эмне болуп атасың, Уялып атасыңбы? Тазыртып тапсаң сени. Болду. Азыр кой тур. Болду дейм, болду. Хорошо, мен сага айтам азыр, эмне үчүн не можем мы с тобой күрөшкөнү. Пашиев запретил эркектерге сойку болгону тоже. Эй, байке, сиздин кандай ишиңиз бар менин? Ким менен жолукканым, Болду чем, ё-моё, блин. Точно нормальный кыз экен. Сага ошогон сойкулар менен раз нельзя күрөшкөнү. Тогда давай пиво ичебиз. Новый iPhone 15 Pro Max'ка канча акча табам эми? Ай, неңдирайын. Ай, менде деле жок, Гангир баш. Атаңдын башы сен жоголчу мага тийишпечи мен жүрөм өзүм. Машинанын эшиги жабылып, ачкыч ичинде калып калганда. Жардам керекпи, Койчу, натуре жардам берейин деп атасыңбы, Же машина урдап жатам деп ойлоп атасыңбы? Текшерип коеюн дедим да, балким урдап жатасыз байке машинаны. Эмне мен сага депутатка окшоп көрүнүп турамбы, Жок, окшош эмес экенсиз. Эмне мени ууруу деп атасың, Анткени мен чорный болгон үчүн да. Сен балким билбейсиң да, мен может Ысык көлдө уктап калган пляжда плюс 40 погодада, Права менен документиңизди берип коюңузчу, текшерип коеюн. Атаңдын башы сага права менен документ уктуңбу? Эмне дедиз, Эмнең дурайын? Бул менин машинам, Алянай. Мен сени чакырган жокмун бул жака, Гангирбаш. Сен вообще-то менден кечирим сураш керексиң. Кимди Гангирбаш деп сөктүсүз, Ой, сөккөн жокмун сен Алянайын десе. Гангирбаш деген сөздү которгондо мой любимый гаишник деген түшүндүрөт. Тилиңе карап сүйлөгөн, штраф кылып сала электе. Бул жаксага айыл эмес, бул Бишкек, мал болбогон. Оханеңди гана карасаң муну сөйлөгөн, Мен малмынбы, Кимди көйүнчө сөгөт козел деп, Мени же өлдүңбү сен деген дурайын. Болду кармалдың, кырмылдабагын. Машинаны аулагын, мен жаңы алгам буну базардан. Кимди Гангирбаш дедим, Мына сага беспредел. Чакырлачы Сафарини, же Эртай Исаковтор чакырла болла, камерага тартыкла, урматтуу туугандар. Мен мыйзам чейинде барын кылып жатам. Огудай. Сен алды. Сен аркасында, ары жүрөт аркаңда. Сен мени жини деп ойлоп атасың, ошого шентип калгандай. Отвечай, брат, акынан урсун. Мен аллергиям бар, арыга. Апа, спаси меня. Кыймылдап тур. Кыймылдасаң, кетти. Кеткен жок. Кайра келди мына. Кыймылдап тур. Кыймылдап тургун. Жаным, карачы, жакта эмне болуп атат? Ал мени өлтүрүп салат. Азыр өлтүрөм. Жардам бергиле. Өлтүрөм. Жардам бергилечи. Туугандар. Өлтүрөм азыр. Өлөйүн деди. Бүгүн Бишкекте укмуштай нерсе болду. Турист тартып калыптыр камерага случайно. Кадрда патрулдук кызматкер менен жөнөкөй жаран уша кетишти, сөз табышпай. Учурда патрулдук кызматкер ачууланып каттуу сабап коюптур жөнөкөй жаранды. Лепешка майонез кылып бетин. Элдер ачууланууда мондай ишке патрулдук кызматкерге. Ары болчу ал жакта. Ары жөнөгүн жумуштан. Кыз слишком өзүнчө эле болгондо. Кандайча? Отур, ачык эшик. Ачык эшик дейм. Мен отурбайм, жигиттердин машинасына кирдим, эшикти ачпаса. Койчу. Ооба. Нактүрүү. Ооба. Гангирбаш турбайсыңбы? Атаңдын башы сен жоголчу мага тийишпечи мен жүрөм.
Жүрегің ішіп қалды ғой. Гангрибашка десем. Эмне десең? Ладно, açıp koyunчу королевама. Эште. Эже, отуруңуз давай. Мен сага эжешка эмесмин, понял? Макул анда, кемпирим, отуруңуз давай. Атаңдын ба. Кыштын суугунда байкуш окуучулар кантип барышат мектепке? Айтпайсыңарбы? Окуңеңди гана. Гангрибаш, депутаттар. Көзі бар бүйда. Депутаттар айтып қойын сірге. Бармай башқа мектепке, в жизни бармай, даже күн шықса діле. Мындай суукта гангрибаш билем мен мектепке барганы. Мындай суукта еще маршруткада, автобуста тыгылыш жана кыз айткандай. Басар жок. Кычыраган суукта өзүңүз көрүп атасыз. Бишкек шаарында 215 000 мектеп окуучусу бар. Бүгүн бүт мына азапка салдык анын баарын. Абдан чоң түйүшкө салдык ушу кычыраган кышта окуучуларды. Эшикте кандай суук болуп атат көрүп атасыздар. Эмне үчүн ушуну бир күн мурун, 2 күн мурун ушундай онлайн окуу болот деп ата-энелердин баарына эскертүү берилип, буйругун жиберилген жок.